Саламатсыздарбы, урматтуу достор, катталуучулар, соц тармак, сиздерге баарыңыздарга салам. Бул кезектеги кайрылуум Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жана анын тегерегиндеги саламаттык сактоо багытынын кураторлору, ошону көзөмөлгө алган адамдар. Сиздердин баарыңыздарга кайрылам да. Кеп Сабыр Жумабеков жөнүндө, анын тегереги жөнүндө жана деги эле саламаттык сактоо министрлигинин абалы жөнүндө да, ушу багытынын абалы жөнүндө айтып кетейинчи, жөнөкөй жаран катары айтып кетейин. Мынакей, азыр кеп ошо Сабыр Жумабековдун иштеген жерине, больницага барып, биз 4-чү горбольница деп эле айтып коебуз, карапайым эл. Ошол жерге барып, Сабыр Жумабеков жокто анын жамааты менен жыйын кылып, анан 3 айыптоо айтып кетти. Сабыр Жумабеков бул коррупциялык схемаларды иштетип алган, коррупция кылып алган, мыйзамсыз бир доходтору бар. Экинчиси, бул адам тегерегинде жакындардын баарын, өзүнүн жакындарын баарын чогултуп алган, бүт туугандарын чогултуп алган экен деп. Үчүнчүсү, бул адам мас болуп, арак ичип жүрөткөн, мына ошон үчүн келбей калды деп 3 айыптоону айткан экен. Бул эми жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан нерседен айтып атам да. Эми ушул айыптоо боюнча мен жөнөкөй эле айтып кетейин дедим эле да. Эми эгерде Сабыр Жумабеков коррупцияланышкан болсо, коррупция кылып бир мыйзамсыз доходторду кылып аткан болсо, анда чыгарбайсыздарбы? Шагыратып эле чыгарып атпайсыздарбы? Шагыратып эле видеого тартып эле тиги коён жатагына чейин эмне кылып атканын баарын чыгарып атпайсыз. Анда чыгарсын да. Мына Сабыр Жумабеков момундай мыйзамсыз нерселерди кылып атыптыр деп чыгарып койгула да. Жөн эле барып алып эле Аканит министр ооз эле барып эле ушинтип айта берсе эле ошол эки чындыкка жарай береби? Чыгаргыла, эл көрсүн, баа берсин, чында эле ошо коррупциянын уюткусу болуп кеткенби же жокпу? Экинчиси, мас болуп жатып калган болсо, мына ушунча жүрүп мен Сабыр Жумабековдун мас болгонун көрө элекмин мен. Мас болуп калган болсо тарткыла, көрсөткүлө, ошол жерге жумушуна барып алып, тиги ылжырап мас болуп жаткан тарткыла да, көрсөткүлө да. Анда ошентип мына мас болуп жумушунда жатат деп туруп, тартып туруп чыгарып салгыла. Колуңардан келет да, алды эле. Үйүндө ичип аткан болсо, же башка жер болсо, анан жөн эле айыптай береби? Бирөөдөн угуп алып эле, тигинтип алып эле, минтип алып эле. Мен деле отуруп алып тиги үйдө баягы тиги Алмазбек Шаршенович айткандай тиги той жакын немелерди 100 грамм, 50 грамм кызылынан агынан алып койм, ал баарыбыз эле алып коебуз, ал турган иш. Анан ушинтип эле ушинтип жөн эле ооз эле жамандай берсе болобу? Бара калып эле тиги жумушуна барып эле мына ит болуп атат, тиги болуп атат депчи. Аканит мырзаны деле көрдүк го, көзү башы көгала болуп чыга калып, анан тиги жерден жыгылып кеттим, анан бул жерден тиги кулап кетти, бул кулап кетти деген. Унчукпай эле отурабыз го, макул, ошо чын экен деп. Эми үчүнчүсү, жанагы жакындарын чогултуп алыптыр, туугандарын чогултуп алыптыр деген боюнчачы. Мындай да, эмне президенттин тегерегинде жакындар жокпу бүгүнкү күндө? Президенттин тегерегинде туугандары жокпу? Аканит министрдин тиги тегерегинде жакындар, туугандары жокпу бүгүнкү күндө? Мен Сабыр Жумабековдун туугандары ошо жанында иштейт бекен, иштебейт бекен билбейм. Больницада иштейт бекен, иштейт. Башка туугандарын билем. Ал кишинин мисалы депутат инисин, бир тууган инисин мен керек болсо эң негизги бир сынчыларынын бири менмин. Ал кишини сындапчы. Эми мына акыйкаттык үчүн башка нерсени айтыш керек. Сабыр Жумабеков биздин кыргыз элинин байлыгы да, байлыгы. Бул адам канча жылдан бери иштеген, билими дагы жогору, даражасы да жогору, канча сыйлыгы бар, башка жака деле канча чакырып жүрүшөт, чет өлкөгө чейин барып, мастер-класс көрсөтүп, операция кылып жүрөт. Эми бул багы кыргыз элинин байлыгы, бул өзүн кыргыз эли деп коет го, ошол экенин ичинен дагы бир дасыккан профессионал кесипкөй адамыбыз ушул да. Эми мындай деп айтып кетейин. Мен 41ге чыктым, жанагы туугандар, жакындар боюнчачы. 41ге чыгып, 2 жолу ошол больницада болдум. 2 жолу өлөйүн деп ары барып, кайра келген учурумда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, анын тегерегинде адамдар, Кудай ошондон силерди нары кылсын. Ошондой абалга силер түшпөгүлө. Аканит мырза дагы ошондой абалга түшпөсүн. Бирок ошондой абалга түшкөндө күнүгө ондогон, жүздөгөн адамдар ошол 4-чү больницага барат. Ошол адамдардын колунан өзөт. Ким чогулган Сабыр Жумабековдун тегерегинде? Мен жатып көргөм.
чынында эле жакын адамдар чогулган. Алар туугандан дагы жакын болуп калышкан. Көп жылдан бери ошол Сабыр Жумабековго ишенип, бул кесипкөй адам деп, кесипкөйлөрдү колдойт, жардам берет, мүмкүнчүлүк түзүп берет, шарттары бар деп Кыргызстандын ар аймагынан мен деген кесипкөй адамдар медсестра айымдарына чейин барып, ошол жерге барып тык өз ишин жогорку деңгээлде аткарышат. Мен ошолорду көргөм. Сабыр Жумабековду өзүнүн атасынан, агасынан, енисинен жакын көргөн адамдарды ошол жерде иштегенин көргөм. Эгерде ушуну айтып аткан болсо Аканит мырза, анда ушунусу чындык. Башка нерсесин эми биз баарыбыз көрүп эле атпайбызбы? Ошондой учурда могу саламаттык сактоо системасы бүгүн бырың-чырыңы талкаланып чыгып калган учурда ошондой туруктуу адамдар иштеп, өзүнө болгон профессионалдар чогултуп алып иштеп турган адамдар бизге бүгүнкү күндө көздүн кара чечекейиндей керек да. Ошондой учурда сен өлүп баратканда ошол адамдар болсо экен деп барабыз да. Өлүп баратканда ошол адамдар болсо экен деп барып калабыз да. Тиги айыгып кеткенден кийин эле аларды унутуп калып эле, анан туруп эле, анан тиги бул чото көптөн бери иштеп атат, анан көп кетти, анан тигинтип кетти, анан эмнеге анан тиги минтип хоппай, ляппай деп барбайт деп анан баштайбыз да ошону барып. Эми мындай да, Аканит министрди биз Садыр Нуркожоевич баарыбыз көрүп турабыз да, баарыбыз көрүп турабыз. Ал Аканит министр жөн эле оозуна келгенди оттой берет экенин, колунан бок да келбейт экенин, муну мен эле эмес, бүт өлкө мурда эле түшүнгөн. Садыр Нуркожоевич, бүт өлкө муну түшүнгөн. Эч ким сизге муну айтпаган себеби бир эле, баары билет. Бир учурда Садыр Нуркожоевичке бул жардам берген экен, колдогон экен, көп эл таштап кеткенде, ошондо бул каралашкан экен. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевичтин кишиси экен, бул эркелеп жинди боло берет экен. Ошончо дагы буга баары бир көтөрүмдүү мамиле кылып, Садыр Нуркожоевич жакшы карайт экен. Ошо крышасы президент экен деп унчукпайт сизге эч ким былк этпейт, айтпайт. Эми мен айтайын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул киши сизди шерменде кылгандан шерменде кылды. Шермендеден шерменде кылды. Сүйлөгөн сөзү, деңгээли, кылган иши кайсы мынакей мекемеге барбасын, кайсы мекемеге барбасын, бардык жерин бырың-чырың чыгарып, итин чыгарып келип атат. Сүйлөгөн сөзү, берген интервьюлары жок дегенде бир тыңырак эмес, айланайын, сизди ит кылып атат. Качанкыга чейин эркелетип эле жүрө бересиз, качанкыга чейин. Эми болду да, Садыр Нуркожоевич, мына эмгегин бааладыңыз. Туура, унуткан жоксуз, азамат экенсиз, эл аны баалады. Садыр Нуркожоевич өзүнүн адамдарын кылган жакшылыкты унутпайт экен деп эл баалады, мен да бааладым. Бирок жетишет да эми. Муну алып ыргытый деген эч ким жок. Башка бир өзү ошолеки ыгы бар бир бөлүм болсо, ошол жакка бул кишини жөнөтүш керек. Бул жакында ансыз деле бырың-чырың чыккан саламаттык сактоо системасын түбүнө жетип бүтмөй болду да. Мына эми барып туруп тиги Сабыр Жумабековду алып салайын деген аракетин көрүп атат да. Бул кишинин өзүнүн кылыгын эртең чукуп чыксачы, айланайын, Кудай бетин салбасын да, Кудай бетин салбасын. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, эми жок дегенде ушундай кесипкөй адамдарды өзүнө коюңуздарчы. Эгерде бүт системаны, саламаттык сактоо системанын баарын оңдоп туруп, жакшынакай кылып турган ушу Сабыр Жумабековдун эле орду калды, ошол жерди, ошону кетирип туруп анан түздөш керек десе, эл макул болот эле. Эми бүт баары ити чыгып турганда, жок дегенде ошол жерде туруктуу система турган адамды, ошону кармап турган кесипкөй адамды сактап калалычы, суранычы. Себеби мындай да, мына мен дайыма айтып келем да, президенттер бизде төңкөрүш менен алмашылбашы керек. Президенттер өз учуру менен, шайлоо жолу менен алмаш керек деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына сиз дагы, мен ойлойм, 5 жыл эмес, дагы кийинки 5 жыл мөөнөтүңүз бүткөндөн кийин дагы кийинки мөөнөткө да калса экен деп ойлойм. Себеби мындай эле, жөнөкөй эле. 1 жылда эмнени жетиштиңиз? Эчтекени жетишкен жоксуз, жетише албайсыз. Сиз 1 жылда чоң долбоорлордун башатын гана баштап койдуңуз. Сиз 5 жылда да жетишпейсиз. Садыр Нуркожоевич, 5 жылда дагы жетишпейсиз. Себеп дегенде көп нерсени кылганга көп убакыт кетет. Сиз айтып атпайсызбы, Кудай буйруса бир 3-4 жылдан кийин натыйжасын көрө баштайсыз. Балким көрө баштайсыз. Бирок анчалык эмес. Сиз баштаган ишиңизди жеткириш үчүн бери жагында эле ошо 2 мүнөттү иштешиңиз керек. Бери жагында. Мен ошону чын дилимден каалайт элем. Ошон үчүн Сабыр Жумабеков ошол жерде көп жылдан бери иштеп, туруктуулукту, стабилдүүлүктү өзүнүн системасын сактаган үчүн
көп адамдар өлүп кетпей кайра келип айыгып кетип аткан учуру да. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, анын командасы, эми Аканит министр деп мен айтып атам, адамды мазактаган жаман көрөм, бирок бул кишини башка сөз менен айтканга тилим барбайт да, шерменде гана кылып бүттү. Ушурекинин кезектеги шермендесинен коргоп калууга элдин үнүн угуп коюңуздарчы, сураныч, элдин үнүн угуп, ошол жердеги ондогон, жүздөгөн, миңдеген адамдын үнүн угуп коюңуздарчы. Ошол жерге Кудай жүзүн нары кылсын, силер барбагыла. Бирок ошентип арыдан бери болуп баргандар күнүгө 10, 20, 30 киши да ошол жерге барганда. Сабыр Жуманбеков, академик, башын сайып коюп, дагы эле жөнөкөй мындай карапайым хирургдай болуп башын сайып коюп күнүгө операция кылат. Ошол жерде 30-40 операциянын башын сайып коюп кылат. Эми ошондой кишилерди сактап калбайлыкпы? Бүт баарын системанын баарын эле өзгөртүп, жакшынакай өнүктүрүп ийгенде, анда ошол кишини барып, мына система өзгөрдү, рахмат, ошо туруктууну кармап бергениңиздер үчүн деп суранып, кол чаап кетирип ийсеңиздер, ал киши жумушсуз да калбайт, ыраазы болуп өзү эле бошотуп берет. Эми бирок ошол жерде канча адамга ошол муктаж болуп турган адамды азыр барып туруп жана болбогон бир нерсени айтып алып анан кетирген атабыз да. Урматтуу президент, урматтуу ушул багыттын кураторлору, урматтуу Акылбек Усенбекович, эми бир карап койгулачы ушул жагына, көз салып коюңуздарчы, адилеттүүлүктү суранабыз. Рахмат.